Elmирза Ракич, сизге сөз. Саламатсыздарбы? Шарттыкны жазыр 1 мүнөттөн кийин. Саламатсыздарбы? Мен дагы Каныбек агайга ыраазычылык билдирип коеюн. Бул мыйзам керек. Бирок сунуш берип, кагаз жүзүндө үлгүрбөй калыппыз. Агай сизге жөн ой толгоду. Могу биринчи беренени карасаңыз, ушул бир туура эмес болуп калгандай болуп калыптыр. Биз кыргыз тилин байытабыз, кыргыз тилин күчөтөбүз деп туруп, мен орусчасын окуп берейин. Кыргызская республика обеспечивает обязательность его применения в сферах, определенных настоящим конституционным законом. Ошон сферага эмнеге бөлүп бирдиңер? Аны бүт жазыш керек да, без сферы. Во всех сферах депчи, на всей территории деп. Эми билбейм, аны оңдогонго мүмкүнбү, мүмкүн эмеспи. Эл сүйлөп атса мен да сүйлөп коеюн деп чечтим. Карасам баардыгыбыз эле тилге кирип кеттик. Орусчаны дагы кыйын билет экенбиз. Чоң рахмат сиздер. Агай, ошого бир карап койсоңуз, биринчи беренени жооп берип койсоңуз жакшы болот эле да. Каныбек Осмоналиевич. В сферах, определенных настоящим конституционным законом. Зачем анын кереги бар? Он должен по определению применяться во всех сферах. Эгерде күчөтөбүз деп атсак. Баардыгын өзгөртүп бериппиз, ушул жерин карабай коюппуз. Анан тиги сферада можно, бул сферада нельзя деп бөлбөш керек деп ойлойм да агай. Бирок сизге рахмат баары бир. Сыйлайбыз. Бир өзүңүздүн оюңузду айтып коюңузчу кыскача. Во всех сферах дегенден кийин применение госязыка соблюдаются негизине орфоэпические, орфографические, стилистические, грамматические нормалары жөнүндө болгондо, эми ушул 4 норманы негизинен биздин жашообуздун баардык сферасында так сакталыш керек деген мааниде. Биз эми эгер уруксат берсеңиздер, комитеттин эксперттери менен дагы бир сере карап чыгабыз. Ошондой болбой калып атпайбы? Мына экинчи частьтын карасаңыз, Алфавит. статус кыргызского языка как государственного языка в Кыргызской республике обеспечивает обязательность его применения в сферах, определенных настоящим конституционным законом деп турат да. Ошон жөн эле он должен по определению применяться во всех сферах деп жазып койсо болбойбу? Мына мисалы үчүн мен окуп берейин. Статус кыргызского языка как государственного языка обеспечивает обязательность его применения во всех сферах общественных отношений на всей территории государства деп койсо, мына бүгүнкү биз сөз кылып аткан, бүгүнкү жакшы сүйлөп атканыбыз толукталат эле деп ойлойм да. Мен эми Ошондой эле. юрист катары айттымбы, же тилчи катары айттымбы билбейм, но адам катары айттым сизге. Бардык деп кош коелу. Рахмат.